Буга чейинки чыгарылыштарда пенсия тууралуу жалпы маалымат жана базалык бөлүк боюнча айтып бергем. Эске салсак, пенсия базалык жана биринчи, экинчи камсыздандыруу бөлүктөрдөн турат. Бул чыгарылышта пенсиянын биринчи жана экинчи камсыздандыруу бөлүктөрү кандай эсептелинерин айтып берем. Пенсия тууралуу туура так эң башкысы түшүнүктүү маалыматты бир гана чекит медиадан биле аласыз. Сиздер менен мен Айкүмүш, саламатсызбы? Кыргызстанда тилектештик топтомо пенсия системасы иштейт. Бул деген азыркы иштеген жарандар учурдагы пенсионерлердин пенсиясын камсыздайт дегенди түшүндүрөт. Мындан тышкары ар бир иштеген жаран келечектеги пенсиясын топтой турган топтомо бөлүк дагы бар. Азыркы пенсионерлердин базалык бөлүгүн төлөө үчүн Соцфонд республикалык бюджеттен каражат алат. Ал эми биринчи жана экинчи камсыздандыруу бөлүктөрүн учурдагы иштеп Соцфондко төлөп жаткан жарандар камсыздап берет. Пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү 1996 жылдын 1 январына чейинки эмгек стажы барларга гана тиешелүү. Ал эми экинчи камсыздандыруу бөлүгүндө 1996 жылдан кийинки эмгек стажы жана төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү эсепке алынат. Себеби дал ушул 96 жылы пенсиялык системага ар бир жаран үчүн жеке эсеп киргизилген. Биринчи камсыздандыруу бөлүмү аялдар үчүн 2036 жылы, ал эми эркектер үчүн 2041 жылы төлөнбөй калат. Анткени алардын 1996 жылга чейинки стажы болбой калат. Себебин азыр түшүндүрүп берейин. 1978 жылы төрөлгөн аял киши 58 жашынан курагы боюнча пенсияга чыгат дейли. Бул учурда анын эмгек жолу 1996 жылдан гана башталышы мүмкүн. Себеби дал ушул 1996 жылы ал 18 жашка толот. Демек 1996 жылга чейинки стажы болбогонуна байланыштуу биринчи камсыздандыруу бөлүктү ала албайт. Ошондой эле 1978 жылы төрөлгөн эркектер 2041 жылы 63 жашынан курагы боюнча пенсияга чыкса, аларга деле биринчи камсыздандыруу бөлүгү болбойт. 1996 жылы алар 18 жашта болот жана 96 жылга чейин эмгек стажы болбойт. Биринчи камсыздандыруу бөлүк орто эсеп менен алганда аялдар үчүн 480 сомду, ал эми эркек кишилер үчүн 850 сомду түзөт. Эми экинчи камсыздандыруу бөлүк тууралуу айтып берейин. Пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү 1996 жылдан кийинки эмгек стажга жана Соцфондко төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнө байланыштуу болот. Сиз жеке ишкер, фермер же болбосо бир мекемеде иштеген кызматкер болсоңуз, ай сайын социалдык фондко каражат которосуз же полис сатып аласыз. Ошол каражаттын бир бөлүгү учурдагы пенсионерлердин пенсиясына сарпталат, калганы болочок пенсияңызга кошулат. Алсак, сиз бир мекеменин кызматкерисиз. Айлыгыңыз 30 000 сомду түзөт дейли. Бул каражаттын 10% сиздин эсебиңизден, ал эми 17,25% жумуш берүүчүнүн эсебинен социалдык фондко төлөнөт. 10%дын 8% жеке пенсиялык эсепке, ал эми 2% мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна которулат. Ушул 17,25%дын 15% пенсиялык фондко, анын ичинен 12% жеке камсыздандыруу эсепке, 3% тилектештик пенсиялык фондуна, 2% милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жана 0,25% эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна төлөнөт. Дал ушул социалдык фондко которулган 15% жана тилектештик пенсиялык фондуна которулган 3% каражат учурдагы пенсионерлердин пенсиясын камсыз кылууга сарпталат. Ал эми жеке камсыздандыруу эсебиңизге которулчу 12% каражаттын бир бөлүгү сиздин болочок пенсияңыздын экинчи камсыздандыруу бөлүгүнө кетет. Демек, экинчи камсыздандыруу бөлүктө сиздин кирешеңиз социалдык фондко которгон каражатыңыз, мындан тышкары актуардык коэффициент деген түшүнүк эске алынат. Сиз пенсияга чыга элек болсоңуз деле райондук социалдык фонддун бөлүмүнө паспорт менен кайрылып, буга чейин Соцфондко канча каражат которгондугуңуз, анын ичинен болочок пенсияңызга канча чогулганын жана актуардык коэффициентиңиз тууралуу маалымат ала аласыз. Ал эми бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй сиздин эсебиңизден социалдык фондко которулган 8% учурдагы пенсионерлердин пенсиясына сарпталса, дагы 2% мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна которулат. Ушул 2% жыл сайын көбөйүп турат жана кийин болочок пенсияңызга кошумча каражат болуп берет. Бул деген пенсиянын топтомо бөлүгү болуп саналат. Белгилей кетсем, дал ушул топтомо бөлүктү мөөнөтүнөн мурда чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, оору илетке чалдыгып калсаңыз, же ипотекага батир ала турган болсоңуз, же туруктуу өлкөдөн чыгып кете турган болсоңуз, бул бөлүктү мөөнөтүнөн мурда ала аласыз. Бирок топтомо бөлүк бардык эле жарандарга тиешелүү эмес. Аны кимдер чогулта алат? Ал кантип көбөйөт? Кайсы учурда мөөнөтүнөн мурда пенсия курагына чейин алып кетсе болот? Кийинки чыгарылышта топтомо бөлүк тууралуу кенен айтып берем. Сиз чекит медианы көрдүңүз. Бир гана биздин каналдан пенсия тууралуу түшүнүктүү жалпак тилде маалымат ала аласыз. Атым Айкүмүш, көрүшкөнчө.